Номер 18 мектеп лицейи предмет мекентануу башталгыч классынын мугалими Илдияр кызы Норозгүл. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү болгон окуучуларым, балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Жагымдуу маанай бул сөзсүз түрдө дайыма жылмайып жүрүү, шайыр болуу силерди эмнеге ийгиликке жетелейт. Эмесе балдар, мына ушундай жагымдуу маанай менен бүгүнкү мекентануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен биз жаңы тема болгон Ош облусу боюнча таанышабыз. Ош бул Кыргызстандын эң байыркы шаары болуп эсептелинет. Анда баарыбыз Ош облусу жөнүндөгү маалыматтарга көңүлүбүздү буралы. Ош облусу өлкөнүн түштүк бөлүгүн ээлейт. Кышы жылуу жана кыска. Ал эми жайы ысык жана кургак. Бул жылуулукту жактырган пахта, бакча өсүмдүктөрүн өстүрүүгө мүмкүндүк берет. Ошондуктан Ош облусунун базарларында жашылчалар жана мөмө жемиштер, анар, курма, алма, жаңгак, жүзүм, мисте, өрүк жана башка көп болот. Облустун калкы көп улуттуу жана абдан эмгекчил. Айыл чарба Ош облусунун тургундарынын негизги иши. Облустун аймагында тарых эстеликтери көп сакталган. Ош Кыргызстандагы калкынын саны көп экинчи шаар. Фергана өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө Ак Буура суусунун боюнда жайгашкан. Ош облусунун административдик борбору жана чоңдугу боюнча Кыргызстандагы экинчи шаар. Аны Кыргызстандын байыркы шаар деп аташат. Ага 3000 жыл болгон. Балдар, карагылачы, Ош облусу калкынын саны жана административдик өлкөнүн чоңдугу боюнча экинчи орунда турат экен. Ош облусу эң байыркы шаарлардан болуп эсептелинет. Оштун жашына эсептесек 3000 жылдан аша болуп эсептелинет. Эмесе балдар, азыр Ош шаары Фергана өрөөнүндөгү ири өнөр жай жана соода борборлору. Ошто жибек комбинаты бар. Анда кездеме токулат жана Борбордук Азиядагы ири комбинаттардын бири. Жибек комбинатында республиканын бүткүл жибеги жасалат. Шаарда машина куруу өнүккөн, жеңил тамак аш, жыгач иштетүүчү өнөр жай ишканалары иштейт. Ошто эл аралык маанидеги аэропорт бар. Азыркы Оштун эң көрүнүктүү жери бул Сулайман тоо. Байыртадан эле адамдар бул тоону Сулайман пайгамбардын аты менен аташкан. Бирок карыялар аны Тахти Сулайман, башкача айтканда Сулаймандын тактысы деп аташат. Тоо чынында эле зор тактын элестетет. Эмесе балдар, Ош шаарынын тарыхына көңүлүбүздү буралы. Окумуштуулар шаардын аталышы кайдан келип чыкканы жөнүндө азыркыга чейин бир пикирге келиши элек. Ушул шаардын атынын келип чыгышы жөнүндө түрдүү уламыштар бар. Бир уламышта мындай айтылат. Сулайман падыша өзүнүн аскерлери менен келе жатса, алдынан сокко сүйрөгөн кош өгүз чыгат. Өгүздөр тоого жеткенде ал «хош» дейт. Мына ушундан шаардын аталышы келип чыккан деп айтылат. Байыркы Оштон дээрлик эч нерсе сакталып калган эмес. Археологдордун маалыматы боюнча мезгилде Ош чеп дубал менен курчалган. 3 дарбазасы болуп, ичинде Шахристан менен курчалган цитадель көтөрүлүп турган. Мунаралуу мечит Ак Буура суусуна жакын жайгашкан базардын жанында болгон. Шаар Памир-Алай тоосунун этегиндеги берекелүү өрөөнүндө жайгашкан. Байыркы мезгилде Ош Индиядан жана Кытайдан Европага өткөн соода кербен жолунун тоомунда болгон. Бул жерден улуу жибек жолунун бир тарамы чыгыш менен батышты байланыштырган байыркы мезгилдин маанилүү соода жолу өткөн. Балдар,
Ош облусу кандай гана байыркы шаар жана ал жерде эмнелер бар экенин маалыматтарды алган болсок, анда суроолорго жооп бергенге аракеттенели. Ош облусу эмнеси менен даңкталат? Ош шаары жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер? Өз алдыбызча жооп бергенге аракет кылалы дагы. Андан ары бүгүнкү дагы биз Өзгөн шаарынын тарыхы менен таанышалы. Өзгөн шаары Кыргызстандагы бир байыркы шаарларынын бири Өзгөн. Аны түрктөр 2000 жылдан ашык мурда кербен жолунда негиздешкен. Качандыр бир кездерде Өзгөн байыркы мамлекеттин борбору болгон. Мында белгилүү тарыхый эстеликтер мунара жана күмбөздөр бар. Алар 1000 жылдан ашык мурда курулган. Азыркы Өзгөн чакан шаар. Калкы болжол менен 50 000 адам. Бул жерде кургак сүт заводу курулган. Ал сыр, май, бал муздак чыгарат. Шаарда кара шоро минералдык суусун куюучу цех иштейт. Өзгөн өзүнүн күрүчү менен даңкталат. Андан эң ширин палоо даярдалат. Өзүңөр байкагандай эле балдар, Өзгөн шаары дагы канча кылымдан бери жашап келе жаткан шаар болуп эсептелинет экен. Өзгөндөгү эң тарыхый эстеликтер булар мунара жана күмбөздөр болуп эсептелинет экен. Азыркы Өзгөн шаары бул чакан шаар болуп, мунун калкынын саны 50 000ге жетет экен. Бул жерде бир канча заводдор, цехтер бар. Аларды атай өтсөк, кургак сүт жана цехтерден минералдык суусун куюучу иштейт экен. Эмесе балдар, келгиле бүгүнкү Ош жана Өзгөн шаарлары жөнүндө бир канча маалыматтарды алган болсок, үйгө тапшырма белгилеп алалы. Үйгө тапшырма балдар, Ош облусу жөнүндө кандай маалыматтарды алдыңар? Айтып бересиңер жана Өзгөн шаары жөнүндөгү ажыдар жана баатыр уламышын өз алдыңарча окуп, түшүнүп, сөзсүз түрдө менин жеке баракчама айтып берүүнү унутпайбыз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз чейин тыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.